Мейримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрман угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Бүгүн сиздер менен буйруса мына ушул калпычылык, жалган сүйлөө деген теманын алкагында маектешебиз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазабыз Аиша Орозобекова. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Угармандарга дагы Аллахтын саламы тынчтыгы болсун. Аллахтын аты менен баштайбыз. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга салават жана саламдар болсун. Амин, айтканыңыз келсин устаза. Сизди көрүп жатканыңызга абдан кубанычтабыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Устаза, бүгүн мына ушул калпычылык, жалган сүйлөө деген теманы атайын тандап алдык. Анткени азыркы коомдун талабына жараша, мына ушул маселеде абдан күчөп атат, актуалдуу темалардын бири десек деле жаңылышпайбыз. Анан алгач эле устаза, негизи эле ушул жалган сүйлөө дуруспу, мусулман арасында жалганчылык боюнча ислам шарият кандай карайт? Бул боюнча биздин пайгамбарыбыз эмнелерди айтып өткөн, саллаллаху алейхи ва саллям, ушул боюнча алгач токтолуп кетсеңиз устаза. Бул калпычылык, жалган сүйлөө бул шариятта дагы, биздин өзүбүздүн жашоо каада салтыбызда дагы эң терс көрүнүштөрдөн болуп эсептелет да. Негизи эле жана менталитетте, талим тарбияда, маданиятта, бардыгында жүрүм турум, интеллектте дагы бул жалган сүйлөө, бул адамдын өзүнүн даражасын түшүрүүчү сыфат болуп эсептелет да. Ошо бул жагынан кара, светтик жагынан карасаң да бул жалган айтуу, бул непорядочность, тарбиясы жоктукту билдирет, интеллекти жоктукту билдирет. Бул жакшы мындай ынсаптуу адам экен. Ынсаптуу адам эч качан калп айтпайт да. Ошон үчүн ушул светтик жагын алып карасак дагы, шарият тарабын алып карасак дагы, бул калпычылык эң Аллах Таалага жаман көрүлгөн сыфат болуп эсептелет. Жана адамдарга дагы жаман көрүнгөн сыфат болот. Эгерде сен дейт бир адам дайыма эле иштеринде болобу, башка нерседе болобу, калп айта бере турган болсо, ал бир жетекчи болгон болсо, анда тиги баш ийүүчүлөрүнө, кызматчыларына, жумушчуларына жаман көрүнөт. Сөзсүз түрдө жаман. Калпычылык, жалган сүйлөө бул адамды бардык адамдарга жаман көрсөтөт да. Анткени Аллах Таалам айтып атпайбы? Менин силерге болгон мамилемди көргүңөр келеби дейт. Адамдардын көпчүлүгү сен жөнүндө кандай ойлоп жатат, ошол мен силерге болгон мамилем дейт. Эгерде бир адам кызматта отуруп алып эле тиги калп айта берсе, аны элдер, адамдар, ага баш ийүүчүлөр, жөнөкөй адамдар жек көрүп калат. Ай, бул баягы эле калпын айтып атат деп. Калпычылык эч качан адамды башкаларга жакшы көрсөтпөйт. Эң биринчи Алла Таала да жаман көрөт бул калпычылык сыфатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар сурашат экенде, я Расулалла, момун адам, момун мусулман адам коркок болобу дейт. Ооба, момун мусулман коркок болушу мүмкүн, болот. Момун мусулман сараң болобу? Ооба, момун мусулман сараң да болушу мүмкүн. Бирок момун мусулман калпычы болобу дегенде жок дейт. Момун мусулман болсо, эгер чындап момун мусулман болгон болсо, ал эч качан калпычы болбойт. Момун мусулманчылык сыфатта бул калпычылык сыфат эң жек көрүлгөн. Бул эки жүздүүлүктүн белгиси болуп калат да. Ошон үчүн ким өзүн момун мусулманмын деп эсептесе, анда эч качан калп айтпаганга, ошол жалган сөз ошол маалда сага пайда берсин, же ошол сенин сөзүң сага зыян берсе да экөөндө тең айтпаш керек экен. Мисалы эң жөнөкөй эле бир нерседе ооба же жок дегенди калп айтып койдум. Мисалы, сизде айфонуңуз барбы десем, элдин баары айфон көтөрүп жүрсө, менде эле жок болуп калабы? Ооба, менде бар айфон деп койсоң, анда
сен калпчы болуп калдың, болуп калат да. Жок, ушундай элементарный калп сага эми ошол айфон бар экен деп сен аброюң эл алдында көтөрүлүп калсын. Бирок бул сага дейт, бул зыян, бул дүйнөдө да зыян, акыретте да зыян. Ал тиги зыян берет экен да, сенин аброюңа, келечектеги сенин жашооңо, сенин Аллахтын алдындагы амалдарыңа бардыгына зыян берүүчү бул калп болуп эсептелет да. Ошон үчүн момун мусулман эч качан калп сүйлөгөнгө аракет кылыш керек экен. Ошон үчүн Аллах Таалам Кур'анда айтат экен, Астагфирулла, Бакара сүрөсүндө айтып атат: "Фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марадо." Алардын жүрөктөрүндө дейт, ал калпчылардын жүрөктөрүндө оору бар дейт, шек бар дейт. Андыктан Аллах Таала алардын жүрөктөрүндөгү ооруларын күчөтсүн дейт. Эгер калп айтса, калпчылыгы күчөй берет экен. Кыямат күнү дейт, ошол оорулар себебинен, ошол калп айткандары себебинен аларга оорутуучу өтө катуу азаптар бар дейт да. Ошон үчүн баягы калп айтып, калпты ниет кылса дейт, кимде дейт, калпты ниет кылса. Мага азыр мындай деп сурап атат, мен мынтип эле коеюнчу деди, жөн эле айтып коеюнчу. Бирок ал нерсе сенде жалган нерсе болуп атат. Андан кутулуш үчүн, ушул ситуациядан кутулуш үчүн деле калп айтууга туура келбей атат. Бирок ошону сен айтып койсоң, ал дейт, чынчыл адам эч качан аны калп айта албайт экен да. Аллахтын астында чынчыл адам кандай болсо дагы, ал ошол нерсе сенин образованияң аябай бийикпи, сен аспирантураны бүттүң беле же докторантураны бүттүң беле деп бирөө суроо берип калган болсо, эми аброюна карап, иш кызматына карап, ооба бүткөнмүн деп койсо, бирок бүтпөсө, бул дейт анын жүрөгүндөгү оору дейт, шек дейт да. Ал мунафыктыктын бир оорусу, анын жүрөгүндө бул айыкпаган оору ошол адамды дейт. Ал дейт ошол калпты айтаардан мурда ниет кылды да, ушинтип эле айтып кое берейинчи, ай кутулайынчы депчи. Мына ошол ниет кылуу ошол калпты күчөтөт экен. Ал бир жолу ошентип ниет кылдың, калпы бир калп дейт, анан 90 калпты туйт экен да. Анан пошло-поехало болуп, баягы ситуациядан эми ошол бар деп койдуң да, дипломуң барбы десе, бар дедиң. Анан эми текшерип келгенде дагы калп айтууга туура келет да, туурабы? Ошентип 90 калп туулат экен ар жактачы. Акырында адам ошол калптарга өзү чалынат экен да. Ошо калп айткан сайын анын амал китебине эми калпчы деп жазыла берет экен, калпчы деп жазыла берет экен. Ар бир калп сөзүнө калпчы деп жазыла берет экен. Анан анын амал китеби дейт, ошол калпчылардын, тозоктогу калпчылардын текчесинде туруп калат экен. Эгерде дейт, анын тескериси чынчыл болсо дейт. Чынчыл болсо дейт, жок, мен чындыкты айтышым керек. Кантип мен уялбай калп айтамын. Эми ушул жөнөкөй эле нерседе мен кантип калп айтам, эми бар жок деп койгондон сен калпчы болуп калып атасың. Адам жок, мен чындыкты айтышым керек десе, ал периштелер аны чындыкты айттыра берет экен. Анын аты дейт, тиги чынчылдар китебине жазылмайынча айттыра берет экен. Калпчы да ошондой болот экен. Калп айтып эле коеюнчу десе, анда калпчылар китебине аты жазылгычакты периштелер аны калп айттыра берет экен. Анткени башында өзү ниет кылып койду, калп айтып эле кутулайынчы деди. Ошон үчүн кандай болсо да бул биз чындыкты айтышыбыз керек. Бардык жерде чындыкты айтышыбыз керек. Жок нерсени жок дешибиз керек. Бар нерсени бар дешибиз керек. Эмнеге биз куулушубуз керек? Адамдардын астында куулуш. Адамдарга жагыш үчүн эмне үчүн? Биз калп айтып, атыбыз тозоктогу текчеге барып жазылыш керек. Текчедеги журналга барып. Жок, адамдарга жагыныш үчүн андай калп айтпашыбыз керек. Ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Лукман алейхиссаламдан сурашат экен да, өзүнүн доорундагы адамдар. Сиз ушундай даражага кантип жеттиңиз дегенде, чындыкты сүйлөө менен жеттим дейт.
аманатка кыянат кылбоо менен жеттим дейт. Бекер бейпайда сөздөрдү сүйлөбөгөн акыбал менен ошондой адеп акылак менен жеттим дейт да. Ошол эми адам деген өзүнүн табиятында бейпайда сөздөрдү көп сүйлөй турган болсо, ал сөзсүз түрдө өзүнүн сөзүнө чалынат. Чалынат дейт. Бирде болбосо бирде чалынасың. Анткени мынтип сүйлөп койгонсуң, самом деле иш мындай болуп атат, Сен чалындыңбы мына? Аллахтын каргышында болот дейт. Кайсы бир адам дейт. Эгерде адам өзүнө ушундай адат кылса дейт, жакшылыкка чакырып сүйлөсө дейт, жамандыктан кайтарып сүйлөсө дейт, же Аллахты зикир кылып сүйлөсө дейт, ушул адам гана Аллахтын каргышынан кутулду дейт. А башка сөздөрдө дейт, сөзсүз түрдө чалынуу болот экен. Ошон үчүн сүйлөсөң, аябай көп сүйлөгөндү жакшы көргөн эжекелерибиз бар. Ай та деп сүйлөгөндө биякта туруп мен чарчап калам да. Качан токтойт экен деп мен ооз ача элек деле чарчап калам да. Ушундай эжекелерибиз бар, аябай көп сүйлөгөнүч. Дүйнөлүк нерселер деле сүйлөй берет, сага сөз бербейт. Бирок ошолорду биз токтотуп, Аллахтын сөзүн айтышыбыз керек да. Аллахтын сөзүн айтып, сен токтобай калышың керек да. Ал ошо менен токтош керек. Болбосо башкача эме менен токтобойт, башка нерсе мененчи. Ошол адам дейт, ошо жакшылыкка чакыруу, Аллахка чакыруу менен, жамандыктан кайтаруу менен бир иште, жок сен андай кылба, ал деген болбойт да, азыр деген андай кылган уят болот да деген сыяктуу сөздөр менен деле анан Аллахты зикир кылуу менен дейт. Ошол сөздү айтсаң, сен эч качан жаман балеге кабылбайт экенсиң. Эми андан башка сөздөрдү биз аял заты сүйлөгөндө аябай жакшы көрөбүз. Башка сөзгө качан кирип кеткенибизди билбей калабыз. Чындап келсе туурабы? Бир жомокту айтып, ошонтуйна жете турганчалык болуп, ошо сүйлөп кирип кетебиз. Ошон үчүн Аллах сактасын, биз өзүбүздү дайыма Аллага жаккан сөздөрдү, ошо Аллахка чакырууну, жана жамандыктан кайтарууну, жана Аллахты зикир кылууну бизге адат кылышыбыз керек. Биз аялдар өзгөчө. Ошондо биз өзүбүздүн тилибизден чыккан сөзгө биз чалынбайбыз да. Рахмат устаза, Аллах разы болсун. Чындыгында калп айтпай, чындык менен гана жашоо өтө чындыгында жан дүйнөнү жеңилдетет. Бирок чыныгы жашоодо оор болсо деле, бирок ошол нерсеге биз Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн айтышыбыз керек деп ойлоп атам. Ошол маалда сенин дейт, ошол жалган сөзүң сага пайда берсин, жалган сөзүң сага зыян берсе дагы дейт, чындыкты сүйлө дейт. Ошол чындыкты сүйлө, сага ошол мисалы сен бир ишке орношконтасың. Сен баланчадай образованияң барбы? Эми бул мисал. Эми жалгандан эле бар деп кое турган болсоң, ошол маалда сен ошол бар деп коюу менен ошол ишти ала турган болсоң дагы, ошол калпты айтпа дейт да. Ошол калп менен кошо сен ырыскы таап жебе дейт. Ошол маалда сен чындыкты айтышың сага зыян берип атат, бирок ошондо да чындыкты айт дейт. Бирок Аллахтын астында эртеңки күнү ал сага сөзсүз түрдө ошол айткан чындыгың жардам берет экен да, сөзсүз түрдө. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтылып атат, дайыма чындыкты сүйлөгүлө дейт. Чындыкты сүйлөө бул жакшылыкка алып барат дейт. Жакшылык иш дейт, ал бейишке алып барат дейт. Ал эми дейт, Аллахтын астында жакшы адам деп чындыкты сүйлөгөн чынчыл адам деп жазылат дейт. Ал эми жалганды сүйлөө дейт. Бул дейт, жалганды сүйлөө дейт, калп айтуу жамандыкка алып барат дейт. Ал жамандык эми тозокко алып барат дейт. Аллахтын астында калпычы, жалганчы деп жазылып калат дейт. Ошон үчүн кандай акыбал болсо дагы биз дайыма чындыкты айтышыбыз керек да, чындыкты айтышыбыз керек. Биз Куран китептин маанисинде, Курандын аяттарынын маанисинде, хадистин аяттарынын маанисинде биз китептен гана сүйлөшүбүз керек. Биз ар кимибиз өзүбүздүн сөзүбүздү сүйлөй бере турган болсок, анда ошол биз эки китеп менен гана таянып жашашыбыз керек да. Биринчиси Куран, экинчиси хадис. Анда ошолорду бурмалоо болуп кетет.
ар ким өз сөзү менен эле сүйлөй бере турган болсо, биз чындыкты айтып, эки китебибизге гана таянып сүйлөй беришибиз керек. Ошондо гана биз жаңылбайбыз, иншалла. Аллах разы болсын, устаза. Устаза, мына ушул үй бүлө темасында да бир аз токтолуп кетсеңиз, мисалы үй бүлөдө деле ушул маселелер көп кездешет да. Маселен, эшик такылдатып бирөө келсе, жок деп айтып койчу деп, жок деп бар болуп турса деле жок деп айтып койгонго туура келип калган жагдайлар бар. Мисалы, кээ бир апалар, аталар болсо балдарын сооротуу максатында, ыйлаба мен сага шоколад алып берем, мен сени магазинге алып барам деп коет да, жана баланын ишенимине кирип, бирок алып бербей койгон учурлар өтө көп кездешет. Бул жалганчылыкка жатабы, устаза? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир күнү бир сахабанын үйүнө келет экен. Ал сахаба Амир деген сахаба, мен кичинекей бала элем деп риваят кылып атат да, айтып атат. Пайгамбарыбыз биздин үйгө келди дейт. Мени апам дейт, Амир бер келчи, мен сага бир нерсе берем деди дейт. Анан пайгамбарыбыз баягы энесине айтат экен да, сен балага эмне бермекчи болдуң эле дейт. Мен балага курма берет болчумун дейт да. Анан баланы чакырат экен, бала келет, анан эми сен бергиниң дейт экен да пайгамбарыбыз. Курманы бергин. Эгерде азыр сенде курма жок эле, сен жөн эле чакырып койгонуңда, сен калпчылар китебине жазылмаксың дейт экен пайгамбарыбыз. Ошентип калптан тыйган экен да. Бул жерде дагы эми мына баланы алдоо деле, бул бала наристе таза болуп атса, эне ага калпты үйрөтүп аткан болуп калат да. Мен сага муну алып берем. Бала мисалы чыргылып атат. Мен сага алып берем. Бирок бала эстеп калат да сөзсүз түрдө. Эми бул жолу алып бере албасаң дагы эртең кайра алып беришиң керек. Мен сага кече обещать эткем, алып берем. Баланы жалганчылыктан тосуш керек да. Ал энеси дайым ошентип эле алдап кое берсе, эртең баладан алдап койсо боло берет турбайбы деген тарбия кетип атат да, туурабы? Эртең бала жалганчы болот. Эртең эле кайра ошол жалганды эң биринчи бала энесине айтат. Энесине айтат да, туурабы? Азыр наристелерде 2-3 жаш, 5 жаш, 7 жашка чейин балдар, наристе балдар калп айтпайт. Эми ошого энелер үйрөтөт да. Мисалы, эшиктен атасы келсе, эмне кылып аттың десе, бала көрдү да, энеси кечке сотка менен отурду. Анан атасы келгенде эле жумуш кылып калды, аябай чарчады болуп калды да. Бала бардыгын көрдү. Эми ушундай нерседен балага жалганчылыкты үйрөтүү болуп баштайт да, бала эненин тарбиясы көрүнүп. Эми ошо азыркы заманда энелер, жаш энелер ошо соткага алак суу менен балага кандай нерсени үйрөтүп атканын маани бербей жатышат да. Ошондой балам көрүп калды, кокуймунун алдында калп айтпашым керек. Эртеңки күнү эң биринчи ошол жалганчылыкты баладан эне көрөт да. Эне көрүп баштайт. Анткени эне өзү үйрөтүп атат, тарбиялап атат калпка. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошо эч качан дейт калп айтпагыла дейт экен. Анткени мунафыктыктын белгиси 3 нерседе дейт. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, аманатка кыянат кылат, жана убадасынан турбайт дейт. Эгерде бала убада бердиңби, аны аткар. Убада бергенден кийин аткарыш керек сөзсүз түрдө. Аны ошо жалгандан тосуш керек ошол жерде. Эми ошол жалган сөз сага пайда берсин же бербесин, чындыкты айтуу керек да, сөзсүз түрдө. Мисалы, бир нерсени алып берем деп койдуң, бала тынчып калды. Жалган сөз сага пайда бергени менен тии жакта баланын адеп ахлагында эртең чоңоюп келгенде андан дагы чоң бир проблема турат. Туурабы? Сен убагында калпты айтуу менен ал нерсени убактылуу, ал тынчтыкты эметтиң, баланы тынчтандырдың деп коелу. Бирок эртеңки күн баланын тарбиясында эмне келатканын каяктан билесиң? Ал канча эселеп келатканын каяктан билесиң, туурабы? Ошон үчүн ошол маалда сага ошол калп сага пайда берсе дагы сен калп айтпагың деп атат. Пайда. Ошол маалда сен ошол чындык сөз сага зыян берсе дагы ошол маалда сен чындыкты айтуудан кайтпагың деп атат да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө дайыма
дайыма чындыкты айтам деп адам өзүнө өзү ниет кыла берсе эле периштелер дейт ошо чындыкты айттыра берет дейт. Чындыкты айттыра берет. Анын аты чынчылдар китебине тиги бейиштеги текчедеги чынчылдар китебине жазылмайынча ага чындыкты айттыра берет дейт. Машалла. Аллах разы болсун устаза. Алла разы болсун. Өтө таасирдүү чындыгында эң башкысы чынчылдардын арасында болгонду Алла таала насип кылсын баарыбызда. Албетте калпайтуу бул өтө кооптуу зыян нерсе. Жакшылык, эң чоң жакшылык. Анан устаза мына ушул калпычылык боюнча эми жанагы коррупция жашыруун түрдө жасалган маселелер дагы бул калпычылыкка жатат болуш керек. Мисалы эч кимге көрсөтпөй, эч кимге билдирбей, мисалы ошол жааттан дүйнөсүн көбөйткөн инсандарыбыз деле эми жок эмес албетте. Ушул боюнча да бир эки сөз айтып өтсөңүз, ушул боюнча дагы низде кандай каралат? Эми бул калпычылык негизи эле жаман жорук экендигин азыр түшүнүп атабыз да. Бул жерде акыретте абал кандай болот? Мисалы ушул дүйнөдө биз Аллахтын көрүп жаткандыгын, билип жаткандыгын мисалы кээде билип турсак да жазап койгон учурлары, билбей туруп жазап койгон учурлар көп болуп атат да. Ошол эми мисалы ошол калптын үстүндө ырыскы таап жеш. Бул арам болуп калат да калптын үстүндөчү. Ошол маалда мисалы аябай ырыскы таап сен бала чакаңды багып атасың деп коюп, аларды эч нерседен кем кылбай атасың. Бирок эртеңки күнү ал кандай адам болуп өсүп чыгып атат. Эң биринчи зыянын сен көрөсүң да, туурабы? Астагфирулла. Ушул нерседе биз адамдар убактылуу пайданын себебинен ошол калп айтканды адат кылып, ошол калптан ырыскы таап жешти биз өзүбүзгө адат кылып атабыз. Астагфирулла. Бирок эртеңки күнү өзүңдүн эле урпактарыңды талкалап, өзүң эле күнөөкөр болбостон алардын да акыретин, бул дүйнөсүн талкалап атканыбызды ушул мойнубузга албай жатабыз да. Ушул нерсенин артында чоң нерсе бар. Мына эч нерседен кем кылбай, аябай жалган чындарды аралаштырып, эмелерди акчаны тап деп коюп, бирок сен урпактарыңан эч качан жакшы чынчыл адам чыкпай калат да, туурабы? Чыкпайт. Ал эртеңки күнү ушундай бир мошенник чыгышы мүмкүн, бир коррупционер чыгышы мүмкүн, бир преступник чыгышы мүмкүн. Эң биринчи наалатты ушул ата-энеге айтат да. Сен мени ушундайга алып келдиң дейт. Бирок ошол маалда ата-эне жанын карчуруп, ошол калпычынды аралаштырып, ырыскы таап, ошол баласын толук камсыз кылды деп коелу, эч нерседен кем кылбады. Бирок аны адам кылбады да. Адам кылган жок, чыныгы чынчыл адам кылган жок болуп калат да, туурабы? Анын акырети өлдү, ошол баласынын эле акырети өлүп атат. Өзүнүн акырети өлүп атат, бул дүйнөсү өлүп атат. Ал бул дүйнөдө эле көрүнүп баштайт. Ал бул дүйнөдө эле. Ошон үчүн бул нерсени кандай болсо дагы ошол токтотууга ар бир адам ошо жүрөк көзү ачык болуп, ушул Алла Тааланын Куранда келген милдеттери, хадисте келген адептери менен, сүннөттөр менен ошол токтотконго аракет кылыш керек да, сөзсүз түрдө. Мисалы, соцсеттерде дагы соцсетке чыгарган жашоосу башкача, өзүнүн жашоосу башкача. Бул дагы эмне? Эки жүздүүлүк болуп атпайбы? Сен ал соцсетке чыгарып укмуш, тим эле кооз жерде отурасың, бир жалаң ресторан, тиги кафелерде тамак жейсиң, тиги эмелерде эс алчу жерлерде эс алып атасың. Ошолордун бардыгын, бирок ошол нерсе сенин жашооңдо андай нерсе жок болгон болсо, жөн эле бир саатка кирген болсоң, 2 саатка кирген болсоң, ошону чыгарып атасың. Ал жалган жашоо болуп калат. Ал чыныгы жашоо, сенин чыныгы жашооң андай эмес да, туурабы? Мен көптөгөн кыздарды билем, аябай тиги стористерин карасаң, тим эле окумуш болуп жүргөн болот да. А биякта карасаң, карызы толтура, көзү менен ажырашкан, өзү болсо махрамсыз чет өлкөлөрдө жүрөт. Махрамсыз. Ушул туура жашоо, бул Аллахка жакпаган жашоо да, туурабы?
сториске эмне чыгып атат, эмне деген жыргал 5 жашоолорду көрсөтүп атат. Анын артынан ээрчиси мына башка кыз. Жөн эле кыз, ой, ушул укмуш болуп атат деп ээрчисин. Аны дагы жалганга сүйрөйт, жалган жашоого сүйрөйт. Мисал көбөйдү да, мисал заңыраган экотажный зданиянын алдында силер мынча сом тапкыңар келеби деп туруп сүйлөп туруп, анан кийин ошол зданиянын ээсине рахмат деп ыраазычылык билдирип. Анан могу эмени дагы мен ушуну жакшы жактыра бербейм да. Жалаң жашоону акчага байлап коюу. Акчага байлап коюу, ушул бай болгун келеби, анан тапкынга мынча миллион тапкын келеби, анан деп эле ошол жашоонун баардыгын акчага байлап коюу. Акча менен бактылуу болгон адамдар аз да. Бул бактылуулук акчада эмес да, байлыкта эмес да. Мына бул эме бул дүйнөдөгү жалган идеологияны көрсөтүп атат да. Жалган идеология. Бул бактылуулук акчада эмес да. А бул бактылуулук акчада деп көрсөтүп атат. Ошон үчүн бул жалган идеология. Тем более Аллахтын законуна каршы келген, дүйнөгө чакыруу, жалган жашоо, жалган кооздуктарга чакыруу, ошого башкаларды үндөп, эми ошолорду башка адамдарды байлап коюп атат. Алар болсо мен алардын жашоосуна каниетсиз деген шүгүрсүздүктөрүн ойготуп атат да. Ал жөнөкөй орточо эле жашап аткан адам өзүнүн жашоосуна каниетсиз болуп ошолорду көрүп алып, алардын жалган жашоосу, аларды чындап келсе ал жашоо алардыкы эмес. Жөн эле сүрөттөр алар, сүрөттөр. Бир моменттер эле көрсөтүп, тартып чыгарып аткан. Эми өзүнүн жалган жашоосу менен башкалардын жолдорун башка жакка буруп кетип атат. Бул дагы эң чоң калпычылык болуп эсептелет. Эң чоң калпычылык. Ошого азыркы кооз жашоону сүйүп аткан кыздарыбыз көбү ошол жака азгырылып кетип, ажырашуулар көбөйүп, биздин кыргыз жигиттерибизди вообще эркек катары көрбөй талкалашып атышат да. Бирок бактылуулук акчада эмес. Ошол Кытайдын ошол товарында эмес. Ошол үйдө евро кылып жасап чыкканда эле Кытайдын товары менен болуп атат. Ал ошол бактылуулук анда эмес да. Ошол Кытайдын товарын чыгарып аткан Кытайды көрсөң, ошол бир футболка, чан шлепка, чан эле бир Кытайдын миллионер экен. Ал ошондой эле шалпалаңдап эле биякта тиги анализ издеп жүрөт мына Кыргызстан. А тиги чыгарып койгон товарларына биздин жаштарыбыз, кыздарыбыз өзгөчө. Ошого илинип калып, жашоодо максаттардын идеологиясын баардыгын буруп кетип атат да. Ошол нерсе өтө өкүнүчтүү. Өтө өкүнүчтүү. Ар жакта гуманный идеологиясын жоготушуп, багы адамдык сыфаттарын ошондой чала булак Кытайдын кооздуктарына алмаштырып кетип аткандары өтө өкүнүчтүү да. Ошон үчүн терең интеллектуалдуу адамдар мындайга көп алдана бербейт. Мисалы Союздун убагында жашаган адамдар ошол кооздорду көрсөтсө деле азыр ушу чын бекен, эмне экен деп 90 текшерип атып анан киришет аякачы. Анткени алардын жан дүйнөсүнө сиңген бул эме жеңил желпи жашоо, жеңил желпи кооздуктардын баардыгы жалган экени. Ошол эми адам мындай адашпай жашайын десе, сага бир информация келсе, сен ошону тастыкта дейт, текшерип көр дейт. Андан кийин анан ишен дейт. Бир сөз келсе дейт, бир кандайдыр бир кабар келсе, аны ким айтты? Чынчыл адам айттыбы же жалганчы адам айттыбы? Ошондо текшерип көр дейт. Эгерде ал жалганчы адамдан чындык сөз келсе дагы сен аны текшерип көр дейт. Жалганчынын бир канча процент жалганы да кошулуп кетти аяка. Сөзсүз түрдө. Сиз айтсаңыз мен эстеп кеттим. 20-30 жыл мурдунку сиз айткандай СССР учурундагы аялдардан сурашыптыр да. Сиз болочокто жолдошуңуз кандай болсо дейсиз десе, бирөөсү ыймандуу, боорукер, анан кийин мээримдүү, жоопкерчиликтүү, ушундай жакшы сыпаттарды эле айтыптыр да. Бирөөсү да айтпаптыр, мындай акчасы көп болуш керек деп. Анан
азыркы замандын кыздары деп алардан ошо блиц опрос кылып атайын жүргүзүптү журналисттер. Жүргүзсө азыркылардын баардыгы акчасы көп болуш керек, бай болуш керек, чоң иште иштеш керек. Адамдык сыфаты эң акырында болуш керек. Анан спорт боюнча сөз болгон жок да. Алсаңардай демек замандын талабына жараша адамдардын түшүнүгү өзгөрүптүр да ошончолук деңгээлде деген ой дагы келди да. Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Баягы материалдык жак менен баалап адамдын, бирок адамдык сыфатын эң арткы эмеге коюп койгон, орунга коюп койгон, бул өтө өкүнүчтүү да. Ошол биздин көрөгөч кара чач энелердин эртеңки жок эле дегенде 1-2 баласы бар. Келиндерибиздин акылы ушуга эле жетип атканына өкүнөсүң да. Ушул эле материальный нерсеге акылы жетип, андан аркы ички дүйнө, жан дүйнө, адамдык сыфат, адамгерчилик, чынчылдык, боорукердик, мындай убадага бекем туруу, сатып кетпөө деген сыфаттарды такыр эсепке албаганы мени аябай таң калтырат да. Өзгөчө мына ошол эле энелер мына телефон менен отурат, күйөөсүнө калп айтып атат, ошол кооздуктарды, жалган кооздуктарды сүйүп атышат. Ошолор акча кумир, карьера кумир болуп атабы? Эки бир тууган кичинекей наристе бала бири-бирине боору урбайт деги. Бирөө жыгылып кетсе, бирөө тургузбайт азыркы наристелер. Ойлойм мен булардагы ташбоорлук каяктан келди? Бул энеден келди да. Энеден келди. Эне телефондо отуруп, аларга боорукердикти үйрөтпөдү. Бирөөнү мындай бир туугандар биз мисалы бири-бирибизге таянып өскөнбүз да. Мисалы бир туугандар бир талаада чуркап бараткан болсо, эң артта бирөө чалынып жыгылып ыйлап калса, сөзсүз астыдагыларыбыз кайрылып элек да. Бирок азыркы бир туугандар бири-бирине жанында баратса деле жыгылып кетсе кичинекей балдар бири-бирин тургузбайт. Бар энең тургуз десең, бул ташбоорлук каяктан келип атат? Ушул нерсе эртең эмне болуп, эмнеге айланып кетет? Мен ошого эми жүрөгүм ооруйт да. Эмнеге айланып кетет? Сен бирөөгө боорукердик сыфат да бул имандан. Сен бирөөгө ташбоор болсоң, сага ташбоордук кыла турган адамдар толтура болот жашооңду. Сен бирөөгө боорукердик кылып, зулумдук кылбасаң, адамдар да сага зулумдук кылбайт да. Бирок ушу 4-5 жаштагы балдарда ушундай сыфат өсүп атканына мен аябай таң калам. 7-8 жаштагы кыздарда, мектеп жашында кыздарды карасаң, тиги өзү үйүнөн акча алып келет дагы, атайын жанагы жанындагы подружкасы акчасы жетпеген нерсени сатып алып, анын алдында отуруп алып жейт да. Бул не деген бул эме сыфат деп таң калам. Бул кызда ушунчалык терс сыфат каяктан чыгып атат? Буга ким үйрөттү деп ойлойм. Анан ошол эле кыз мына садиктен эле. Садикке алып барсаң, кыздар бири-биринин кийимдерине карашат да, азыр эле садиктен. Таң каласың. Бул эме мында адамдык сыфат менен, чынчылдык менен, билим менен, баягы адамдык жакшы сыфаттар менен кароо дегенди биз таптакыр жашообуздан өчүрүп баратабызбы? Буга кимдер күнөөлүү? Эң биринчи биз энелер күнөөлүүбүз. Анткени биз балдарды пеленкадан, курсактан тарбиялап атабыз. Ушул сыфаттар энеден балага жугуп атат. Мына энеден бала. Анан эртеңки күнү булар ата эненин көзү өтүп кетсе, булар бири-бирине боорукердик кылабы? Бирөө бир чуңкурга түшсө, бирөө тартып чыгарабы? Таң каласың. Ушул наристе балдарда мынчалык жестокость каяктан келип атат? Мына бул калптан келип атат. Калп жашоону үйрөтүп атабыз балдарга да. Калп нерсени. Башкаларга калп жашоонун баарын реклама кыла берип, алардын жашоосун бузуп аткандар көп толтура. Мына психологдор каяктагы бир эле эмети психология китептин ичиндеги бир бейишти көрсөтүп атышат алар. Бирок аякта бейиш жок да. Аны менен кете берсе, точно тозокко бара турган
жол болуп калат да, туурабы? Ошону менен канчалаган үй бүлөлөр ошол психологияны идеология кылып алып атат, өзүнө идеология. Жашоодогу максатты кумир кылып алып атышат. Ошол аябай өкүнүчтүү болуп атат да. Мунун бардыгы калп нерседен чыгып атат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бир хадисинде келеткен, чындыкты сүйлөгүлө, ар дайым чындыкты сүйлөгүлө, убадаңарга тургула, аманатка кыянат кылбагыла. Мына бала, наристе балдар, энелерге аманат бул, аманат. Жыныстык мүчөңөрдү арамдан сактагыла дейт. Көзүңөрдү шарият тыйган нерселерден тыйгыла, колуңарды бирөөгө ыза берүүдөн сактагыла деп эскертип кетип атат да. Ошон үчүн биз кайра Куран китепке, кайра хадиске кайрылышыбыз керек. Ошону идеология тутушубуз керек. Ошол хадистеги, Курандагы нерселерди өзүбүздүн жашообузга максат кумир кылышыбыз керек да. Ошондо биз адашпайбыз, иншалла. Иншаллах, амин. Айтканыңыз келсин устаза. Аллах разы болсун. Чындыгында аябай сонун сөздөр айтылды. Азыр мына ушул акырет темасы, жалган сүйлөө темасы, мындан сырткары үй бүлө темасында мындай өтө маңыздуу сөздөрдү камтып кеттик да. Чындыгында эле адамдын акыретке мисалы жакшы бир амалдары менен барыш үчүн дагы чынчыл болуш керек экен да, устаз. Ошол боюнча өтө сонун айттыңыз. Үч жерде калп айтканга уруксат берилет экен шариатта. Эгерде согушта эки тарапты элдештирүү, мисалы согушта бир адам качып бараткан болсо, аны бирөөлөр кубалап келаткан болсо, ал бул тарапка кеткен болсо, сен тиги тарапка кетти десең болот экен да. Жана дагы дейт, эки адам касташып жүргөн болсо, аларга айтыш керек экен, ал сен жөнүндө аябай жакшы ойдо экен, сен жөнүндө мындайларды айтты, мындай жакшы пикирлерди айтты деп аларды элдештирүүдө калп айтса болот экен, айтпаса деле. Жана дагы аялы күйөөсү аялына калп айтса болот экен да. Сен мени сүйбөйсүң десе, сен сүйөм деп калптан болсо да айтып койсо боло берет экен да. Ошо күйөөсү аялын жараштырууда дагы аял сен аябай сүйөт экен деп калп айтып койсо боло берет экен да. Демек, жараштыруу максатында. Үч жерде жараштыруу максатында калп айтса, бирок башка жерлерде калп айтуу өтө чоң күнөөлөрдөн болот. Бул калпычылык, бул тозок калп барат дейт. Алла таалам сактаган болсун баарыбызды. Эмесе жашообузда чынчылдыкты киргизели, калпычылыкты жоёлу иншаллах. Эмесе көрөрман угармандарга өзүңүздүн жылуу сөзүңүздү арнап өтсөңүз, ушу менен эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Аллах таалам ар дайым бизди чындык сөздөрдү сүйлөтсүн. Ошол жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу сөздөрүн, Аллахты зикир кылуу сөздөрүн, Аллахтын рахматында Аллахка жага турган сөздөрдү сүйлөтсүн. Башка бейпайда, маанисиз же күнөөгө алып бара турган же ошол жашооңдо чалына турган сөздөрдөн Аллах таалам сактаган болсун. Баарыңыздарга чың ден соолук, Аллахтын рахматы болсун. Ушундай дайыма чындыкты издеп, чындык жашоодо жашоону баарыбызга насип кылган болсун. Айтканыңыз келсин устаза. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ылайым ушул үй бүлөңүз менен ден соолукта болуңуз. Дайыма биздин маңдайыбызда мына ушундай жылуу сөздөрүңүздү арнап, эли журтубузга керектүү, пайдалуу инсан болуп жүрө бериңиз. Биз сиз менен сыймыктанабыз иншаллах. Алла таалам бейиши менен сүйүндүрсүн, сизди бизди жана бейиши менен кубантсын иншаллах. Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Ар бир эфирибиз бул Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн. Андыктан келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.